Бул жөн эле коом эмес. Бир өзүнчө бир топ аялдар бир жерге чогулуп алып эле анан бир чаан шөкөттөрдү уюштуруп эле жыргап эле жүргөн эле бир аялдар эмес. Бизнес кемп өткөрдүк жакында эле ошол Хаят мейманканасынын конференция залында. Ошол бизнес кемп канча саат болсо 80% сахнадагыларга эмес, бул залга арналды. Залдагы келген айымдардын баары бизнес кемп өзү өткөндөй болду да. Ушул столго болсо деле аралашып, ушул баягы элдин баары эле мынтип тамшанып сахнаны карап эле, ошолордун айткандарын угуп эле, дагы бир укмуш жаңы бир идея, бир же болбосо жаңы бир билимдерди алып кетпестен, аялдар өздөрү ачылды. Азыр биздин максатыбыз кандай болду жана эмне ишке ашты, ошону айткым келип атат. Биз 100 000 сомдук долбоорду ошол жерден 1 миллион сомдук долбоорго чейин айландырып жибердик да. Анткени биздин катарыбызда кайрымдуу болом, өзгөчө балдарга, ошол ДЦПсы бар балдарга, аутизм менен ооруп аткан балдардын баардыгына тең мен бир салым кошом деген айымдардын катышуусу баягы 60-70% болуптур залдачы. Анан ошол жерден айтып атпайбы бирөөсү, мен ошол өзгөчө балдарга массаж жасайт элем, массажный кабинет жетпейт. Бирөөсү болсо тиш дарыгермин, мен ошол балдардын тишин жасап берет элем дейт. Бирөөсү мен дарыгермин, мен жөн гана аларды карап берет элем дейт да. Анан ошол жактан 5-6 айымдын башын бириктирип эле бир реабилитациялык борбор келиңиздер, түзөлүк, куралык өзүбүз эле иштетип кетелик дегенде залдагы эми 150-200 айым толугу менен баардыгы кошулуп калды. Кыргызстан айымдар коому десе эле бул кандайча коом, кандай айымдар бар бул коомдо деп кызыккандар абдан көбөйдү. Биз кайрымдуулук жаатында болотпу, ошол эле улуттук телерадио корпорациясында Бактылуу айым реалити долбоорун алып барып жүргөнүбүздү байкасаңыздар, көрүп жүргөн болсоңуздар билесиздер. Биз аз баягы камсыз болгон үй бүлөлөр арасында же абдан күчтүү, абдан сонун иштерди жасаган айымдарды көптөгөн каттардын арасынан тандап алып, анан студияга чакырып, аларды сулуулап, болушунча кеңеш берип, ага ишеним көрсөтчүбүз. Ошол таптан бери биз азыраак ойлоп көрсөк, баягы 10-15 жыл өтүптүр. Көп эле айымдар, мен жалгыз эмес, кесиптештерим болсун, бизнестеги айымдар болсун, көп тармактагы айымдар кандай кайрымдуулук иш баштабайын, Анжелика, биз сага кошулабыз, эмне кылсаң дагы соопту сенден кошо талашалык дейт. Чындыгында биз бул жашоодо эмнени кылсак дагы жалгыз эмес, айлана чөйрөбүздөгү адамдар менен бирге жасайлык деген гана ниетибиз болуш керек. Кыргызстан айымдар коому былтыр октябрь айынан тарта, мына азыр июнь айы болду, жарым жылдык жылышта маңдайымда отурган Кыз Жибек Маатова ушул коомдун жетекчиси менен биргеликте бир сонун отчет чыгаралык, коомубуз кандай келет жатат, кандай дагы пландарыбыз бар, ошол тууралуу мына ушул видеону атайын коомубуздун башкы мүчөлөрүнө жана негизги мүчөлөрүнө тартып жатабыз. Эгерде сиз мүчө боло элек болсоңуз, бул видеону көргөндөн кийин эле автоматтык түрдө биздин дагы катарыбызга кошулуп каласыз. Байланыш номерлерибиз алдында, байланышып шарттар менен таанышыңыздар. Кыз Жибек айым менен мен башка иш менен таанышканмын, бирок эмнегедир өзүмдүн жан дүйнөмдөгү бир максаттарымды дагы ушул сизден, Кыз Жибек айым, көрүп, угуп калып эле эмнегедир ушул ишти сиз менен биргеликте жасашым керек деп калдым да. Албетте бир күн бул ой менен барабыз, үйдө уктайбыз, эртең менен ойгонобуз, кайра эмнегедир оюман чыкпай койдум. Себеби сиз дагы көптөгөн адамдар менен бизнесте, ошол эле сетевой бизнесте көп иш алып барып келе жатасыз. Мен дагы билем, бул жумуш өтө кыйын экен. Адамдар менен иштөө, адамдарга түшүндүрүү, жакшы жашоону тартуулап айтып берүү, бул жанагы сиз айтып кетесиз го, океандагы балык, океандагы бака келип
кудукка түшүп калып, анан кудуктагы бакаларга океан бар, аяк укмуш коз чоң десе, альпинистка дешкен башка бакалар кудуктагы депчи. Ошол сөздөй болуп эле кээде экөөбүз дагы ошондой көрүнүп калабыз да. Жашоо сонун, айымдар келгиле, иштегиле, коомго кошулгула десек, булар эмнени эле айтып атат деп калат. А бирок чындыгында биз океанда сүзүп жүргөн кадимки кит, кадимки мындайча айтканда акула деп эле коеюн. Чоң балыктар, мындай майда балыктар менен биргеликте кетип аткандай эле өзүбүздү сезип атабыз, же болбосо бир кемеде кетип аткан сапарлар сезебиз. Анткени катарыбызда үй кожойкелери бар. Эчтеке иштебей эле жөн эле үйдө отурам, бирок айымдар менен катташкым келет дегендери бар. Достук мамилесинен көңүлү калып калгандар бар. Ошолорго кайрадан биз жаңы дем, жаңы күч бергибиз келет. Кыз Жибек айым ошол коомубуздун бүгүнкү күндөгү өсүү жолунда канча маареке өткөрдүк, кандай сонун инсандар кошулду. Анан сиздин ушул коомдогу алып барып аткан ишиңиз тууралуу кененирээк айтып кетсеңиз сонун болот. Рахмат. Ассаламу алейкум айымдар. Эң биринчи ошол баягы биздин бул өзүңдүн баягы ата тегиңди сыйлай билбесең дейт да. Бул коомдун ата теги бул Анжелика айым. Өзүңсүн терең ыраазычылык ушундай бир коомду качандыр бир убакытта ошол бир бул жөн эле жаралбайт да. Бул адамга бир бүт картина тартылыш керек. Анан тартылып, мунун келечеги бул кандай болуп куралат, кандай болуп турат, бул бүт үй биринчи архитектордун бүт оюна келет да. Анан ал аны кагазга түшүрүп баштагандай бул дагы бир качандыр бир убакыт бул аябай көркөм болуп сенин оюңа келген. Анан сен бул коомду баштап, ошонун жанында баягы прораб, главный прораб болгон сыяктуу архитектордун кылып мени жандап ээрчитип алдың. Бул деле Аллахтын каалоосу менен болду го деп ойлойм. Анткени мен дагы такыр ойлогон эмесмин. Ушинтип экөөбүз коомдо чогуу иш алып барып калабыз деп. Бирок бул да менин жан дүйнөмө жакын нерсе болду. Ушундай коомдо ушундай деп сен өзүң оюң айтканда эле менин өзүмдүн картинам тартылып баштады башымда. Анткени бул жөн эле коом эмес. Бул жөн эле баягы аялдардын бир өзүнчө бир топ аялдар бир жерге чогулуп алып эле, анан бир чаан шөкөттөрдү уюштуруп эле, жыргап эле жүргөн эле бир аялдар эмес. Эми туура биз ошондой жактарыбызды көбүрөөк көрсөтөбүз. Биз шаан шөкөттөрүбүздү, гала ужиндерибизди, бир аябай сонун оюн зоокторубузду, жыргап эс алып аткандарыбызды көрсөтөбүз. Анткени биз жашоодо ошону үлгү кылып өсөбүз да. Анан кайгырып атканыбызда кыйынчылыкты көрсөтөбүз. Жалаң эле бир залды жыйнап алып эле бүт бар проблемаларыңарды айткыла деп эле элдин баарын сахнага жалаң проблемный адамдарды чыгара берсек, ал кимге кызык, мисалы, туурабы? Ошондуктан сырттан караганда ойноп эле жүргөндөй көрүнгөн менен бул коомдун жасап жаткан ишинин негизги мунун миссиясы, мунун максаты бул аябай терең. Анткени коомдо аялдын орду канчалык дегенде эле бул суроого каттуу жооп алсак, мындай коомдун канчалык керек экенин түшүнсөк болот да. Анткени бул коомдо эң негизги главный нерсе бул аял. Аял ал кандай болгондо коомдо өзүн жакшы сезет. Мисалы, кандай болгондо ошол коом жакшы болот. Значит, аял жакшы болгондо коом жакшы болот экен, коом жакшы болсо аял бири-бирине өтө байланыштуу экен да. Бирок көбүнчө аялдар баягы коом жөнүндө дагы түшүнүгү жок дагы. Коомду өзүн кантип алып жүрүш керек. Коомдо эмес, даже өзүнүн кайын журту, өзүнүн бир туугандары үйдөн чыккандан кийин кайра кандай баягы турмушка чыккандан кийин кайра үйдөгү ролун бүт баарын жоготуп атпайбы? Мамиле ошонун баардыгы бул коомдо бул өтө терең тарбиялык жагы аябай чоң. Тарбия эми бизден эмес, балким менден эмес, бирок ар бир аял өзүнө керектүү тарбияны бул жерден бири-биринен ала берет. Сонун иш-чаралар жасалып жатат. Канчалык кошулган аялдардын баягы жүрөгүнөн чыккан ыраазычылык сөздөрдү уккан сайын мындай адам сүйүнөсүң да, чарчап келип, же болбосо баягы за кулисами жумуш көп го, мисалы. Ошол жумуштардын баарын эч ким көрбөгөн, билбеген жумуштар көп.
анан ошондо мисалы эмоционально чарчаганың менен бирок бул жакта Кыз Жибек айым анан коомдо ушундай болуп атыптыр го, мен ушуга барайын деген, мага ушундай керек болчу, көрүшкүсү келип, мага ушундай керек болчу, мага ушундай могул эже кийим, бул эже ушундай жумуш жасайт экен, ушу менен мен барып байланышсам болобу, анан минтсем болобу дегенден кийин канчалары курбу табышты, канчалары мындай шериктеш табышты, шерине курушту, партнер болушту бизнесте. Керек болсо биздин эле коомдун ичинен дагы бир коом пайда болду десеңиз, аябай жакын өздөрүнчө бир коомчо түзүп алышып, алар дагы үлгү болуп атабыз, жакшы үлгү болуп кетер. Кыз Жибек айым, мына биздин биринчи ошол чоң апапак зал, апапак кийимдер менен мындаки Милана кийип тургандай эле азыр бал өткөрдүк го. Ошол бал өткөргөндө ар тараптагы айымдар келип, толугу менен ошол бюджеттин баардык отчету Instagram баракчага жүктөлгөн. Көрсөңүздөр болот, Кыргызстан айымдар коомунун Instagramда баракчасы. Дароо эле ошоктон Алтын ай кызыбызга, Зайкага акча дароо кандай кайрымдуулукка мага келсе дароо тапшырылып жатты. Элдин алдында берилди. Ооба, баардык эми аманат келет экен, биз көпүрө экенбиз, өткөрүп берет экенбиз. Бирок ошонун ичинде билим жана тарбия, берешендик, анан бири-бирибизге болгон бир сый урматпы, сүйүүнүн бир башкача дагы күйүмчүлдүк, күйүп бири-бирине көрүп баштадым да. Бизнес кемп өткөрдүк жакында эле ошол Хаят мейманканасынын конференция залында. Эми ошол жерден команда болуп топтолуп жарышып атабыз. Кеп ал жерде жарышканда эмес, кеп ким акылдуу же ким бир атактуу, андай эмес. Кеп жеңиле аламбы, жеңилип берүү, моюн сунуу. Анан ошол жерден баягы адамдын талантын ачуу болду да. Бирөөнүн таланты кроссвордторду чечип атканда телефондон карай калайын дейт. Ал деле плюс, сонунда мынтип асманды карап азыр табам деп отура бергиче жашоо башкача инструменттерди пайдалан, инструменттер менен сени жеңип кетип атат. Биз бул бизнес кемптин Кыз Жибек айым экөөбүз авторлору катары байкап анан өзүбүз катышып койдук. Мындай кылып подсказка берип койсок бизди угатпы укпайтпы дедик да. Баягы мектепте көрүнүш да, бирөө айтып атса кандайда эле жазага туура эмеспи, мышление жокко. Жок, ал жакта айымдар кандай деп вариант угат. Жок, башка дагы вариантты көрсөк кандай дейсиз деп өздөрүнүн оюн айта билген, өздөрүнүн дагы ал жакта мындай жөндөмдүүлүктөрү, айтор 100 миң сомдон биз ошол инвестиция проектилерин ачып, кимдин кандай бизнеси, долбоору бар болсо, бир кичине 100 миң сомдон баштайлык дедик го. Ошондо да карасаңыз, жанагы жердеги биздин лидерлер, эксперттер ар кимиси өзүнүн тааныбаган эле биринчи жолу эле көргөн айымынын проектисин жактап жатат. Билүүсү менен ошону командам алсын деп берилүү менен эмне деген эстафета, марафон көз алдыбызда мына ушундай сонун нерселер өтүп турат. Ошол бизнес кемп тууралуу дагы кошуп айтып кетпесек болбойт, анткени жакында дагы өткөрөбүз. Бизнес кемптин дагы бир жери, бул жерде биз көбүнчө эле азыр семинар, тренинг, мастер-класс тегеле койчу кандай деген баягы названиялар менен чогулуштар өтүп атат. Бардык эле жерде бир только сахнадагы адамды гана угасың, бул жактагы адам угуп кайтасың да, мындайча айтканда. Бул бизнес кемптин өзгөчөлүгү, мен Кыргызстанда биринчи жолу катышып атам өзүм. Биринчи жолу өзүм ушуга күбө болдум. Бул Анжелика айым сага рахмат, чындап. Анткени бул жерде ошол бизнес кемп канча саат болсо 80% сахнадагыларга эмес, бул залга арналды. Залдагы келген айымдардын баары бизнес кемп өзү өткөндөй болду да. Ушул столго болсо деле аралашып, ушул баягы элдин баары эле тамшанып сахнаны карап эле, ошолордун айткандарын угуп эле, дагы бир укмуш жаңы бир идея, бир же болбосо жаңы бир билимдерди алып кетпестен, аялдар өздөрү ачылды.
ачылды. Бизнес кемп өзүнүн максатына аябай жогорку даражада жетти деп ойлойм. Бул Кыргызстанда биринчи жолу бир мындай жаңылык болду. Мен сүйүнгөнүм ал жерде көбүнчө мындай баягы личный бренд аябай өнүктүрө албаган, еще мындайча айтканда өтө атактуу эмес айымдар болду да. Жөнөкөй айымдар болду да. Таластан келди, Электен келди, Нарындан келди го. Ошону айтам. Жөнөкөй эле айымдарды көбүнчө аларды эч ким деле укпайт да. Бул жерде мындайча айтканда ошолорго арналды да. Ошолорду угуп, ошолор менен разбор болуп, ошолор баягы сахнага чыгып, ошолор катышып мындай зал, тирүү зал болду да, мындай тирүү, живой бизнес кемп орусча айтканда. Ошондуктан мындай бизнес кемптерди мындай көбүрөөк өткөрүп турушубуз керек экен. Канчалык биз айымдарды байкадык, айымдар өздөрүн байкашты. Бири-бири менен канча тааныш ашырышты. Андан мурун келгенден баарына тапшырма берилип, башталганча баргыла бири-бириңиздер менен таанышып, контакт чогулткула. Ким менен канча көп контакт чогултса, ошого дагы өзүнчө бир эме болот. Эми ошол жерден караңыз, биз кадр сыртында мындайча айтканда жүрүп, анан бул нерсени азырынча элге алып келелекпиз да, бирок азыр биздин максатыбыз кандай болду жана эмне ишке ашты, ошону айткым келип атат. Биз 100 000 сомдук долбоорду ошол жерден 1 миллион сомдук долбоорго чейин айландырып жибердик да. Анткени биздин катарыбызда кайрымдуу болом, өзгөчө балдарга, ошол ДЦПсы бар балдарга, аутизм менен ооруп аткан балдарыбыздын баардыгына тең мен бир салым кошом деген айымдардын катышуусу баягы 60-70% болуптур залдачы. Анан ошол жерден айтып атпайбы бирөөсү, мен ошол өзгөчө балдарга массаж жасайт элем, массажный кабинет жетпейт. Бирөөсү болсо тиш дарыгермин, мен ошол балдардын тишин жасап берет элем дейт. Бирөөсү мен дарыгермин, мен жөн гана аларды карап берет элем дейт да. Анан ошол жактан 5-6 айымдын башын бириктирип эле бир реабилитациялык борбор келиңиздер, түзөлүк, куралык өзүбүз эле иштетип кетелик дегенде залдагы эми 150-200 айым толугу менен бардыгы кошулуп калды. Бир жамаат болуп. Элестетиңиздер, биздин ниет кандай? Ошол ниет аркылуу канча айымдын башын бириктирип, эми бир жалгыз мен чарчап же кыла албайм да ал нерсеничи, мен балким оюмда бардыр, бирок аны ишке ашырыш үчүн мага менден да күчтүү айымдар керек да. Менден дагы ошол нерсеге ишеними арткан айымдар. Бир моментте эле топ. Чынында бирок ошону топтоштагы баягы эми адамды астында мактабайт дейт го, бирок мактоону көтөргөндөр да бар. Чындыгында Анжелика ошол жерден өтө чоң баа бердим бизнес мышленияңа. Бизнес тажрыйбаңа, бизнес практик деп толугу менен сага берсе болот экен чындыгында. Анткени ошол жерден жөнөкөй эч качан тааныбаган, көрбөгөн айымдардан, залдан жок жерден бир чоң проект, реабилитационный центрди сен прям жаратып койдуң да, түзүп койдуң. Буга анализ берип, ар бир столдон бир залда 5 сааттын ичинде бир чоң проект жаратып койдуң. Это настоящий практик, это не просто баягы үйрөнүп алган же жаттап алган бир бизнес инструменттер эмес, бул практика жүзүндө болду. И, конечно, зал аплодировал, потому что бул мындай чындап мындай практикада боло турган иш болду да. Бул бир кийинки эмес, мына алдыбызга эле көрсөтүп койдуң да, как можно, да, оказывается, это все можно депчи. Бардыгы мүмкүн. Биз жөн жерден элечи ошол сөздү алтын тамгалар менен эле жазып коет окшойбуз деп атам да. Бир айымдын кыялы бул бардык Кыргызстан айымдар коомунун мүчөлөрүнүн, айымдарынын кыялы дегендей. Бир айым эмнени кыялданса, биз дагы ошонун кыялын ишке ашырганга бардык күчүбүздү топтойбуз дагы. Биргеликте ошону ишке ашырмайынча жөн турбайт экенбиз да. Анан азыр стористермен байкасаңыздар, 2 айымга 100 000 сомдук инвестиция баягы тигүүчүлүк жаатына берилди. Өкө тим эле курбу курдаш. Бир жагынан Асель дагы ушундай курбу эңсеп жүргөн, жалгызсырап жүргөн, бул жагынан келди дагы сонун видеонда тарткан, сүйлөгөн, позитивный айым менен бизге экөө коллекциясы жаратып атат. Кийим тигип атышат. Бул ким? Бул Кыргызстан айымдар коому.
бул Кыргызстандын ичиндеги эле аракет жасап жүрүп акчасы жок болсо дагы жоктон бар нерсе жасай ала турган айымдардын көрсөткүчү болуп атат. Асмы бренд ошол жерине атын койдук чогуу биргеликте. Андан тышкары мына кайсыл жакта отурбайлык, кайсыл концерттерге барбайлык, спонсор болбойлук бүт жакта Кыргызстан айымдар коому азыр. Анткени биздин бюджет бар. Биздин ушул коомго ким 5000 сом, 2000 сом, 3000 сом салым кошсун, кошпосун, бекер толтура сабак алат. Бекер сонун контактыларды алат. Бекер канча кардарларды алат. Бул жөн гана себеп да, бул сумма. Бекер нерсе болбош керек деген. Анткени биз канчалаган кайрымдуулук жасап атабыз да. Мына ушул 100 000 сом кактан келип атат. Алтыда реабилитациялык борбордун фундаменттерине канчалаган акча кетет. Анын жерин сатып алыш керек. Жер канча кымбат турат дегенде, эгерде терең ойлоно турган болсок, биз керек болсо бул коомго колдон келишинче түшүп аткан каражатыбыздын баягы берип аткан зекет садакасын деле ушул жака жөнөтсөк болот да. Бул эң чоң келечектеги бир платформа. Менин билишимче биз университеттерди ачсак болот, бала бакчаларды, мектептерди ачсак болот. Биз чет өлкөлөргө барып өзүбүздүн долбоорлор менен инвесторлорду Кыргызстанга тартып келсек дагы болот. Туура. Ошондуктан бул жөн эле Кыргызстан айымдар коому эмес, мунун ичиндеги философия, ичиндеги биздин ой жүгүртүү, бул менен биздин бүгүнкү жашап атканыбыз эртеден кечке ушу менен гана алек болуп калдык да. Анткени биз мунун ар жагындагы жыйынтыкты көрүп атабыз. Эмне болот жана каяка жетебиз. Мына балдыкчан жүрүп ошол кызыбыз подиумга чыкты эле, биринчи коллекциясынан 100 000 дароо берилди. Бир жагынан айтканда эле ошол эле ракка каршы күрөшүүбүздө, ошол эле онкологияда жаткан канчалаган энелери бар, канчалаган кичинекей балдарыбыз бар. Алардын дармектеринин эгерде цифраларын, суммаларын көрө турган болсок, чач тик турат. Денебиз жиркирейт. Ошондуктан күч бирдикте биздин кылып атканыбыздын сиздер балким 1 эле пайызын дагы азыр угуп түшүнүп-түшүнбөй жатсаңыздар керек, Ошону айтып кетели, толук түшүнбөй калып атасыздар. Ошондуктан көбүрөөк Кыргызстан айымдары баракчасына кирип, башынан бир сера карап чыксаңар деле, балким бир кыйла сиздерде маалымат болот. Биз баягы мындай өзүбүздүн ичибизде бул целый азыр китеп да, анан бир китептин ар барагынан жулуп айткандай болуп атабыз. Эң негизгиси бизге кошулуңуздар. Кошулган адам бул биринчиден кайрымдуулукта баардыгыбыз мына бирге болуп, кандай масштабтуу кайрымдуулук иштерди жасайт экенсиң, сыймыктануу менен жанагы ооруган балдардын аталарына акча алып барып тапшырып аткан күнү ушунчалык коомго ыраазы болдум да, мен өзүм ушуну кыла алат белем. Мен ошол атасынын ошол жерде ар бир оозубуздан чыгып аткан сөзгө эмес, тамгага ийилип турганы, ушинтип көкүрөгүнө колун коюп, эми Аллахтын мерими менен, бирок ушуну мен жалгыз кыла алат белем, бул деген коом менен болду да, карачы коомдун пайдасын дедим да. Ошол бир эле Аймеримдин апасы менен мына бир күн Анжеликанын акциясында катышып, ошол жерде кандай, ошондуктан кайрымдуулукта ушундай бирге бололу, садакада бирге деп ушул сөздөрдү мага Анжелика башында айтып, садакада бирге деп мындай эле сөздөр эле да, ушундай эле баягы сууларды чыгарабыз, кудуктарды чыгарабыз, мындай эле мага сөздөр эле кирип эле анан калганы картинка түзүлүп калганда башымга эгер таза суу чыгып аткан баягы кудуктардан көрүп калсаңыздар, табличкалар турат, Кыргызстан айымдар коомунун атынан чыгарылган таза суу деп. Ошол аэропорт жактагы канчалаган малга дагы, үйгө дагы жетпеген, суусу жок отурган үй бүлөлөрдүн суу чыгып шаркырап арыктан кетип атса, бери жака отуруп алып, мен жыргайм, уйлар суу ичип атсачы, өзүм суу ичип аткансып. Ал 2-3 күндө тазаланып анан таза суу чыгат экен, ага чейин агызып коюшту полеге. Анын сыңарындай сиз ойлойсуз, балким баягы мен 1000 сом же 500 сом берем, булар эмнеге ошону жеткирмей келе депчи. Бирок баягы тамчыдан көл куралат демекчи, бизге ошол сиздин жөн гана азаматсыңар деген сөзүңүз деле 1000 миллион сомдук колдоо болуп кетет да. Азаматсыңар, силер жөнүндө мен башкаларга жеткирейинчи, силер жөнүндө мен башкаларга айтайынчы деп койгонуңуз эле бул
эң чоң бизге колдоо да. Кеп акчада дагы эмес болуп калат экен. Биздин жаныбызда мынакей дагы Бегимай отурат. Дагы Бегимай менеджер кызыбыз бар, ал каттоодон өткөрөт. Мына алдыдагы номер аркылуу Милана сиңдим отурат. Биздин кийинки подкастыбызда дагы бул айымдардын дагы күчтүү тарабын, кандай сиздердин балдарыңыздарга Бегимай айым өзү бала психолог катары, детский психолог, балдарга болгон өзү 6 баланын энеси, жакшы дагы сабактарын берип кетет да. Анан эмне деп айтмакчымын, төртөөбүз жөн жерден бул жерде калып отурбуз. Бүгүн подкасттын соңунда биз ошол жыйынтыктап жатабыз да. Канча бүгүн ушул столдун үстүндө мыкты лидер айымдарыбыз келди. Дагы да алдыда биздин инвесторлук пакеттеги, бизнестеги чоң иштерди жасап аткан эжелерибиз бар. Аларды биз баягы дайым эле чакыра бербесек дагы WhatsApp группаларда бар го. Анан чалыңыздар, биз ар жума сайын дүйшөмбү күндөрү бизнес завтрак өткөрүп атабыз. Жекшемби күндөрү душевный завтрак деп коебуз. Эми орусча, кыргызча аралаштырып атканыбыз менен сиздерге жеткиликтүү, түшүнүктүү тил. Бул эртең мененки тамактанууда сонун маанай менен келип, өзүңүздүн бизнеске болгон көз караш, инвестиция жөнүндө түшүнүк, ушинтип инвесторлор байыт экен, акчаны көбөйтүш керек экен, каяка мен өсүшүм керек деп баягы потолокко боюбуз жетип калса аны да жарып чыгышыбыз керек. Душевный завтрак деп коебуз. Назгүл Сулайман эжекелерибиз дагы дин жаатында болсо дин жаатында сабак болот. Жан дүйнө үзгүлдөй тургандай, жан дүйнөнүн тынчтыгын бере тургандай Кыз Жибек айымдан сабактар болот. Андан тышкары мына биздин ушул кыздарыбыз дайым сиздер менен жолукканга даяр. Ошондуктан бул коомдо мен эмес, менин алдымда дейинчи, артымда деп айткым келбейт. Менин астымда биринчи чоң момундай бир жамаат, армия бар. Анткени биринчи ошол айымдар менен иштешесиздер, биринчи ошол айымдардан сабак аласыздар. Кыз Жибек айымдан жеке сабак алыңыздар. Мына Милананын командасында ким жумуш издеп жүрсө, ким квартира сатам, үй сатам, мен риэлтор болом десеңиздер, келиңиздер. Мына кабинеттер эң жогорку деңгээлдеги сапатта кабинеттер турат. Бегимай менен биргеликте көп жумуш тармактарын алып кеттиңиздер. Бегимай аркылуу түздөн түз мага чыксаңыздар болот, баардык суроолоруңуздар менен. Айтор биз дагы улантабыз, маегибизди. Азыр болсо мында кичине көшөгөбүздү ачып койдук. Кош келиңиздер. Биз пайдалуу маекти улантыш үчүн сиздерден көптөгөн суроолор керек, көптөгөн кызыгуулар керек. Кандай белекти коелук кыздар? Активдүү айымдарга катышуу береликпи сертификат? Катышуу сертификатын бизнес завтракка сизге. Бизнес завтракка мага келиңиздер. Эмоция, айымда дайым сонун эмоция болуп турса, ал деген кирешеге магнит болот экен, ал акчаларга магнит болот экен, ал жакшы адамдарга дагы магнит болот. Ошол сырларды сиз билиш үчүн Кыз Жибек айымдан сөзсүз түрдө сабак аласыз. Анан гана Кыргызстан айымдар коомуна киресизби, жокпу, жанагындай чыкпай каласыз го дейм. Интеллект, ой жүгүртүү канчалык деңгээлде кайсыл группаларга сиздин кесибиңиз боюнча кошуш керек, бул жамаат чечет.